Кайра шайлоого Эльвира Сурабалдиева катышат. Экс-вице-премьер-министр Жогорку Кеңештин экс-депутаты Эльвира Сурабалдиева бир мандаттуу округ боюнча талапкерлигин кое тургандыгын билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн Twitter аккаунтуна жазган. Таарыныч болбосун, бирок мырза бир мандаттуу талапкерлерге бир аз жылышууга туура келет деп Сурабалдиева жазган. Андан тышкары 1-май округу боюнча чыгып жатканын кошумчалады. Бул округтан өз кезегинде анын атасы Жыргалбек Сурабалдиев шайланган экен. 28-ноябрдагы Жогорку Кеңешке шайлоодо Борбор каалынын 1-май жана Сверлов райондорунан талапкер болгондор колдоого ээ болгон эмес. Шайлоого келгендердин көбү баарына каршы деген добуш беришкен. Мындан улам 2 округдагы шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылган. Эльвира Сурабалдиева парламенттин 6-чакырылышында депутат. 2020-жылы бийлик алмашканда кыска мөөнөткө вице-премьер-министр болуп иштеген. Парламенттеги 90 орунга партиялардан 54, бир мандаттуу округдардан 36 депутат шайланышы керек. Жекшемби күнкү шайлоодогу добуштарды саноо уланып жаткандыктан расмий жыйынтыгы азырынча жарыялана элек. Эмделгендердин саны 1.116.000 кишиге жетти. Кыргызстанда акыркы суткада COVID-19 коронавирустук инфекциясына каршы 10.555 адам эмдөөдөн өттү. Бул тууралуу республикалык штаб билдирет. Маалыматка ылайык анын ичинде 6.044 адам вакцинанын биринчи дозасын, 4.511 адам экинчи дозасын алды. Өлкө боюнча жалпы 1.116.666 адам вакцинанын биринчи компоненти менен, ал эми 897.630 жаран экинчи компоненти менен эмделди. Бишкекте 8-кабаттан секирүүгө аракет кылган кыз куткарылды. Бишкектин 1-май районунун Манас проспектисинде жайгашкан номер 41 көп кабаттуу үйүнүн 8-кабатында Батирдин балконунан 2000-жылы туулган кыз секирип, өз өмүрүн кыюуга аракет кылган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аталган аялды түшүрүшүп, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Жерине Бишкек шаардык куткаруу кызматынан 5 куткаруучу, штаб, Ички иштер министрлиги жана тез жардам кызматкерлери тартылган.